урматтуу Алмаз Акунжанович, сизге бир нече көйгөйлөр менен кайрылым келет. Биринчи бул ачык булактарга таянсак, Москва районунун Кепер Арык айылындагы мектепке 100 жыл болуп калды. Типтүү эмес мектеп. Ал түзмө-түз 1-2 күн мурун кулай баштаган. Толугу менен бул кыйроо коркунучу бар. Тез арада чара көрүү зарыл экен. Бул факты боюнча аппаратка протоколдук тапшырма берүүнү суранам. Ошондой эле көйгөй мен өткөн жылында бала айылчы мектеби боюнча да буга чейин кайрылгам. Анын да 100 жылдык тарыхы бар. Тилекке каршы мага шаблондук жооп келген. Ошону эки көйгөйлүк маселе протоколдук тапшырма дагы берип коюңузчу, сураныч. Анан экинчи маселе бул санариптүү өнүктүрүү министрлиги мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча бир топ иштерди жасады жана аткарылып жатат. Бул үчүн мен чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Эмне себептен бул түндүк бул эң сонун портал. Мен аны өзүм колдоном, жана дагы бир жолу белгилим кетет. Бирок ар кандай жагдайлар улам кыргызстандыктардын 10-15%га жакыны гана колдонуп, портал менен тиркемени пайдасын түшүнүшөт. Бул электрондук цифралык кол тамганы таркатуу жана жарандардын порталга туташтыруу боюнча мобилдик топторду түзүп, бул жерден сизде бир сураныч бар. Маалыматтык саясатты өркүндөтүүнү суранат элем да. Анткени системасы бар. Биздин жарандарыбыз бул портал жана тиркеми аркылуу бардык акысыз кызматтарды алыш керек деп. Анан дагы бир маселе, азыр жергиликтүү дыйкандар сүтүнү сатып алуу бааларына кабыл алуу жана сатуу системасына нааразы болушуда. Мындай көйгөй жыл сайын пайда болуп, сүттү кабыл алуунун, кайра иштетүүнүн жана сатуунун туура эмес системасы бүтүндөй чынжыр боюнча натыйжасыз системасы экенин далилдөөдө. Бул жерде Алмаз Акунжанович Соода министрлигинен, Мамстандартан, анан Айыл чарба министрлигинен сурайм дегеним, бул боюнча кандай чаралар көрүлүп жатат да бүгүнкү күнгө? Алар боюнча мага маалымат берип коюңузчу, суранам. Рахмат.